Жолдошбек кызы Айжынай мурунку менин жубайым менин каралуу видеосун чыгарыптыр. Ал жерде эч бир чындыкка дал келбеген сөздөрдү айтыптыр. Жана мени зомбулукка дагы айыптаптыр. Эч кандай зомбулук болгон эмес. Менде бүт далилдерим бар. 5 жыл жашадык, бактылуу жашадык, жакшы жашадык. А бирок ушул акыркы учурда, ушул 1,5 жыл учурунда аябай эле кыйнап койду мени. Ошол себептен мен буга бизди ажыратуу боюнча Ленинский райондук сотко арыз жазганмын. Жана мени дагы ОПГга айыптаптыр. Эч кандай ОПГны тааныбаймын мен. Жана укук коргоо кызматкерлеринен охранный ордерди алганмын. Ошону сактап келатаммын. Жана азыркы учурда Айжынай бир аз ооруп жатат. Ага мен жардам бергенге дагы даярмын. Жана ушул нерсени туура жагынан кабыл алып коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Бардыгыңыздарга Алланын рахматы жана мээрими болсун. Саламатсыздарбы? Мен Жолдошбек кызы Айжынай. Жолдошум Бакиров Усман Темирбекович менен 5 жылдан бери жашап келгенбиз. Анын 4,5 жылы шарият никесинде, ал эми 6 айлык официалдуу никеде турабыз. Жолдошум жана кайынжуртум тарабынан мага карата акыркы 3 жылдан бери психологиялык зомбулук, ал эми акыркы 1 жыл 2 айдан бери физикалык жабыр тартып келем. Физикалык зомбулукка көрсөтүлдү. Азыркы учурда ортодо 3 жашар балабыз жана 6,5 айлык боюмда бар. Бакиров Усман Темирбекович уюшкан кылмыштуу топтун мурунку мүчөсү, же болбосо азыркыдагы мүчөсү, Каймана аты Тапанча. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Азыр протокол жаздыртабыз. Ассаламу алейкум. Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Жакшысыздар? Жакшы, иштер кандай? Болуп атабы? Бүгүн жана эми Октябрьский районго эмеге турганбыз? Тротуаргачы. Анан азыр протокол жаздырып койдум дедим. Кайсыны баягы? Алла разы болсун. Давай, макул. Рахмат, жолугуңуз. Давай. Туура негизи. Мыйзам баарыбызга бирдей. Биз негизи ооба туура эмес кылдык. Биздин ооротуулуу болушубуз керек болчу. Манаш шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынып каза болгон. 2026-жылдын 10-январында Манаш шаардык ички иштер башкармалынын нөмөт бөлүмүнө тез жардам бөлүмүнөн кабарлашкан. Анда Манаш шаарынын 1985-жылы туулган жараны өз үйүндө асынып каза болгондугу кабарланган. Териштирүү иштерин жүрүшүндө Манаш шаардык ички иштер башкармалынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркумдун денесине сырттан кароо жүргүзүп, маркумдун өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Майда Кудайым буюрса бүтөт. Вокзалды дагы, Ош базарды дагы май айында ачабыз буюрса. Жолду дагы ошого чейин бүтүрөбүз. Ошоско чейин бул жерде функционировать этип калыш керек да. Кудайым дагы погоданы жакшы көрүп атат бизге. Түшүнүп сакалбыз. Бүгүнкүдөн баштап кыргыздын кызы станцияда ушу балдар жергиликтүү кеңешке депутат болуп шайланышты. Анын ичинде кызым кыргыздын өжөр кызы.